2012 beri İzmir'de daralanıp жүрөм. Ата-энем жоқ, сиңдим бар. Жалгыз иштейт, ушул карайт мени. Азыр врачтарым бар. Кардиолог врачым бар. Менин суроом, ID картым суроо өтүп кеткен 2019 жылы. Бир балам бар Кыргызстанда, 16 жашында. ID карт алыш керек, паспорт алганга. Мамасында бир нерсе керек дейт. ID карттын суроого өтүп кеттир деп бербей атышат. Биринчиден. Экинчиден бияктан %88 инвалидность берген, втектен өткөн. Кыргызстанга барганга самолетту уча албайсың дейт. 24 саат кислород менен жашайм үйдө. Ай сайын контрольго барып турам. Платный. Ага деле кайрымын болгону Кыргызстанга. Бул жакта туруп Кыргызстандан бияктын докторлордун рапорун справкалары менен Кыргызстанга кандайдыр бир түрдө перевод кылдырып жөнөтүп бир пенсияга жазылсам кандай жардам бере аласыздар ошону айтат элем. Документине толук жардам бергиле. Руслан өзүң көзөмөлгө алып консулствого баргыла дейт. ID картын өзүнүкүндагы полностью жардам бергиле. Биз буну көптөн күткөнбүз. Бул да биздин насип да, убакытты кетирбейли. Сиздердин бүгүнкү урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул байсалдуу сапарыңыз ийгиликтүү менен коштолсун. Биринчиден ишиңиздерге ийгилик. Ушул кара тизмени 60% адамдар кара тизме менен иштейт. Андан бул жакта көчү дайыр деп коет. Паспорт сууга биз регистрацияга турганда абдан көп суммада акчаларды төлөйбүз. Азыркы ушул 2021 жылдын башында ушул төлөп аткан акчаларды 2-3 керек болсо 4 эсе төлөп туруп кайра рейд болуп кара тизмеге кирип калып атышат. 2011 жылы Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда алока чейин 1 ай болчу. 1 айдык 3 айга жеткизгенбиз. 3 айга чейин визасыз режим, аны баарыңыздар билесиздер. Бирок анын сыртында эмгектенүү үчүн уруксат алыш керек. 8 айдын içinde урматтуу президентибиз жана сиздерге айтып кеткенде, сиздер чыкпай туруп бул жерден дагы уруксат алганга жана башка маселелерге жетиштик. Кече жолугушууда урматтуу Түркия элинин Türkiye Bordoş Türkiye Respublikası'nın prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Mırza менен жолугушууда Садыр Нуркожоевич бул визанын ортодогу 90 күндү дагы узартуу боюнча керек болсо жана эмгек уруксатын алууну дагы жеңилдетүү боюнча суроону койду. Садыр Нуркожоевич айткан жок анычы. Суроону койду. Суроо коюлду. Бул эми кече стратегиялык кеңеш болду да. Урматтуу Türkiye Bordoş Türkiye Respublikası'nın prezidenti битке убакыт дагы бир изилдейли деди. Себеби дегенде азыр пандемия. Анын сыртында сиздерге жашыра турган эчтеке жок. Биз билебиз, Баткен баарыбыздын жүрөгүбүздү ооруткан маселе. Жакында ушу Баткенге өзгөчө статус берилиши сөз кылынып атат. Ошо мен сунушум болот эле. Дүйнөлүк тажрыйбада бар айрым шаарларга каарман баатыр наамы берилет. Биз да Баткенибизге ошо баатыр Баткен наамын берсек дейбиз. Эске алабыз, беребиз. Статусту, өзгөчө статусту берип атабыз. Афганистан кыргыз элини ата мекенге алып келишип, памирлик туугандарыбыз менен жолугушуңуз үчүн, ал абалдарын сураганыңыз үчүн айылыбыздын бүт аксакалдары сизге рахмат айтып чоң ыраазычылык билдирет. Türkiye'ye kelip Ulu Pamir kızlarını unutpay, bizdi bu jaka çakırıp, alavalızdı suraganınız için size rahatsızlık bildiremiz. Kayra işiniz giyilik, kalkımızga tinçlik, memleketimiz ösüp önüksün. Alga Kırgız, alga Kırgız, alga çoğun rahmat sizge bizden alavaldıgan için. Рахмат. Вандык туугандарга салам айта барыңыз бизден. Алейкум салам. Афганистандык дагы жашаган кыргыз туугандарыбызды Кудай буйрса эмдиги жылдан баштап алып келе баштайбыз. Чоң рахмат. Быйыл баарына паспорт, метрикаларын алып бериш керек экен, көбүнүкү жок экен. Анан ал өкмөт дагы мындай бербейт экен, бизге түздөн түз бергиси келбейт экен да баары эле өзүбүздүн гражданыбыз деп. Анан
Биз баягы паспорттарын алып берсек, документтерин анан бир 10 чакты 20 чактыдан үйдөн көчүрүп отуруп алып келебиз. Ал үчүн чоң алайда бир айылды куруп баштадык. Мектебин салып баштайт, анан кийин Чоң рахмат. Президентим, бардык кабалардан кабардарбыз. Андагы элибизге рахмат, сизге да рахмат. Алып келип ошолорго камсыздоо кылып, мекенибизге коюп, бүт кыргыз эли колдоп алганыга президентибиз башта болуп бүт кыргыз элибизге рахмат айтабыз. Алла разы болсун.